Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук телерадио корпорациясынын жалпы көрөрмандары, сиздер адаттагыдай эле ар апта сайын орун алуучу негизинен ток-шоусуна күбө болдасыздар. Кызматта болсо Айгерим Токтоналиева. Бүгүн биз социалдык баракчаларда, ошондой эле коомчулукта бир кызуу талкуу болуп жаткан коомдук жайлардагы тамактануучу жайлардагы тамактардын баалары, ошондой эле ага карата көзөмөл, деги эле санитардык абал туурасында талкуу жараталы деп турабыз. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн биз дал ушул талкуунун алкагында маек куруш үчүн, талкуу жаратыш үчүн студиябызга атайын экономисттерден тарта бардык тармактын адистерин топтогон элек. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле дал ушул талкууну жаратардан мурун жалпы коомчулуктун жана ошондой эле коноктордун эсине салып өтүш үчүн келиңиздер, биргеликте ошол жогорку кеңеште көтөрүлгөн ушул мыйзам жана ошондой эле ошол мыйзамдын аткарылышына карата чыккан чечимдер туурасындагы видео материалга жалпыңыздардын назарыңыздарды бурсак. Кыргызстанда анын ичинде борбордо тейлөө кызматтарынын баалары өтө кымбаттап кеткен. Бул жерде рентабелдүүлүктү караш керек. Ошол эле кафе, ресторан, чач тарач, такси кызматы, жана башка тейлөө кызматтарынын бардыгы мындай эби жок кымбаттап кеткен да. Силер ушуга бир сыйра мониторинг кылышыңар керек. Сөзсүз түрдө азыр биздеги баалар дүйнөдөгү мегаполис шаарлардан ашып кеткен учурлар. Ошол эле Стамбулдан, ошол эле Москвадан кымбат тейлөө кызматтарынын баалары. Ушуну бир карап чыксаңар. Тейлөө акысы жок, бирок баалар кымбат. Жаңы жылдан тарта кафе, ресторандарда 15% тейлөө акысы жоюлган. Бул чечим кардарлардын арыздаттанууларынан кийин кабыл алынган. Бирок айрым ишкерлер тейлөө акысын жойгону менен аны тамак аштын баасына кошуп жиберишкени айтылууда. Мындан улам коомдук тамактануучу жайлар катуу көзөмөлгө алынды, мыйзам бузгандарга айып пул салынат. Телекөрүүчүлөр, коноктор, жалпыбыз күбө болгондой эле 1-январдан тарта кафе, ресторандарда тейлөө кызматы үчүн өзүнчө акы алууга тыюу салынган мыйзам чыккан. Ал ишке кирген. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон эле да. Анан мынакей биздин катарыбызда жөнөкөй жарандар дагы отурат. Азизбек мырза, сиз коомдук жайларга көптөн көп барып жүргөндүгүңүз туурасында биз социалдык баракчаларга кайрылганыбызда жазган элеңиз. Реалдуулук кандай болууда? Ушул мыйзам ишке киргенден кийинки реалдуулук туурасында айтып берсеңиз. Реалдуулук боюнча айтканда, бул баанын көтөрүлүшү бир топ эле билинди. Себеби мурда 12% өзү услугасы бар болчу да. Ошол кызмат акысында алганда ал бул эми негизги максат элге жеңил болсун деген максат менен алдырган да. Бирок тилекке каршы кайра эле ошол жүк элге кайра эле чөнтөгүнө тийип калды залакасы. Себеби ар бир ашканага киргенде эле ал жерде 50 сом, 40 сом айырмасы чыгып атат бул жердечи. Эми ал жерде баасы көтөрүлгөнү бир топ эле мындай байкалып атат да. Мындай айтканда бул көзөмөл, мындай айтканда элдер кардарлар мындай берген акчасын мындай түшүнүксүз болуп калып атат да. Себеби ал эмнеге берип атат, баанын көтөрүлгөн себеби эмнеде, мындай кандай десем Айланып келип эле кайра айланып келип эле ошол эмелердин чөнтөгүнө зыян тийгизип атат да. Эгер ошол максат, мисалы кардар келген адам ошол жеген тамагына кандай максатта берип аткан, мисалы мен эмнеге төлөп атам деген өзүндө мындай в курсе болсо, анда маселе жок эле да. Бирок бул жерде мындай ашыкча эле кымбат болуп кеткени байкалып эле турат да. Түшүнүктүү. Ошол эле пикирде Гүлжамал айым, сиз дагы жазган элеңиз, мурдагыдан алдаганча жеңил болуп калдыбы же тескерисинче көбүрөөк капчыгыңызга күч келип атабы? Азыркы учурда мисалы үчүн азык түлүктөрдүн жана ошондой эле тамак аштын кымбаттоосу аябай эле көтөрүлүп жаткан учурда, мисалы калктын катмарында көп балалуу үй бүлөлөр, анын арасында жетим жесирлер деген бар. Эгерде баанын өсүүсү ушул темп менен кете турган болсо, анда бир гана акчалуулар тамактануучу жайларда тамактана алып, ал эми акчасыздар үйдөн тамак жесин деген заманга келип калабызбы дейм да. Мындай көзөмөл деген болуш керек да. Чынын айтканда, мага бул мыйзамдын иштеши өтө деле мындай айырмасы сезилбей эле турат да. Тескерисинче көбүрөөк акча түшүп калгандай сезилип жатат да. Чындыгында бул мыйзам баягы элдин капчыгына, элдин чөнтөгүнө бир аз да болсо пайда же болбосо жеңил келтирели деген негизде чыккан да. Бирок тескерисинче ошол менюдагы баа кайра баягы кызмат акыдан дагы кымбатыраак
түшүп атат да. А бул мыйзамдын иштеши бул жакта кандай болуп жатат? Бактияр мырза, сизге суроо uzatып жатат, Мынакей жогоруда айтышты, максат эмне эле? Ошол эле учурда кайра эле айланып келип, мыйзамды ооба баш ийем, бирок айланып өтөм дегендей болуп калгандай сезим калтырып атат деп атышат да жеке ишкерлер. Бул норма баардыгын бирдей тартипке келтирүү максатында жасалган. Анткени буга чейин Эмнени тартипке келтиребиз ошондо тейлөө акысы? мисалы үчүн бул кафе ресторандар кызмат көрсөтүп атат да. Бул деген комплекстүү кызмат деп айтылат. Башка дүйнөлүк тажрыйбада деле бул комплекстүү кызматтуу деп аталат негизи эле. Бул комплекстен сырткары өзүнчө кошумча кызмат деген нерсе жок, түшүнүк жок. Муну деген мисалы үчүн мурун кайсыл бир убактарда коюлуп калган, анан биринин артынан бири туурап ошентип коюп кете берген. Кээ бирөөсү 5%, кээ бирөөсү 15%, кээ бирөөсү 20%. Биз деген керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында ошол тартипке келтиргенге ошол чараларга кабыл алдык. Анан сиз жогоруда айтып атпайсызбы? Бирөөсүндө 10%, бирөөсүндө 15%, бирөөсүндө 20% койчу депчи. Анан ошондо кайра эле баягы кафе, ресторандардын ээлери ошол эле бирөөсү 20%, бирөөсү 10%, бирөөсү 15% менюга кошуп коюп атпайбы? Бул жагын көзөмөл барбы? Нормада деле өзүнчө жазылуу. Мисалы үчүн кошумча мисалы үчүн кызмат 15% болсо, орто эсеп менен алганда, ошол 15%-ын акысын негизги тамактын негизги баасына киргизиш керек. Анан баардыгы бирдей тартипте болуш керек. Мисалы үчүн меню же аш тизме келгенде делечи өзүнчө бөлүнүп, тейлөө кызмат үчүн 15% деген жок болуш керек. Бул деген керектөөчүлөрдү эмеге келтирет, ой түшүнбөстүккө келтирет. Буга чейин деле биз социалдык тармактарда деле көрүп жүрдүк. Бир канча мисалы үчүн аянтчаларда деле көтөрүлдү. Мисалы үчүн эгер баарыбыз эле керектөөчүбүз жумуштан чыккандан кийин же бир жакка барганда, ошол учурда эгер кафе ресторандарга барып тамактанып калсак, 15%ды силер чөнтөгүңүздөн берсеңер, силер жумуш берүүчү болуп эсептелип каласыңар да. Ошол арыздашууну, ошол пикир келишпестикти жок кылыш үчүн баарына бирдей тартип кылып, ушундай норманы кабыл алдык. Ошондо сиздин айтымыңыз боюнча бул жерде баягы кабыл мыйзам карапайым калктын капчыгына эмес, ал жердеги болгону тейлөө акыларын нормалдаштыруш үчүн кабыл алындыбы? Туура. Демек, бул жерде элдин көйгөйүн ойлогон жоксуздарбы? Мисалы үчүн элдин көйгөйүн ойлоп кылдык бияктанчы. Анткени кээ бир жерлерде бар болчу. Мисалы үчүн меню азыр чек келгенде, эң аягында тамак аш ичип бүткөндөн кийин чек келчи. Чекте башка сумма чыкчы. Бирок менюда башка сумма жазылып турат. Мисалы үчүн бир тамактын баасы 250 сом болсо, мисалы үчүн граммына жараша же 300 сом болсо, ошо тамак ичип бүткөндөн кийин эле карасаңар, адам деле киргенде деме кылат да, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, чөнтөгүнө жараша тамактанат. Мисалы үчүн мынча болот деп күтүп турса, анан эң аягында 15%-ын кошкондо эме болуп калат да. Өзүнүн эсептеген акчасынан көбүрөөк чыгып калат. Анан ошол катачылыкты жоюш үчүн жана дүйнөлүк практикадан алып биз ошол чечимге келдик. Бүгүнкү күндө бирок ошол эле учурда рейдтерди жүргүзүп, контролго алып атасыздарбы? Айрымдары аша чаап кетти деген сыяктуу да пикирлер айтылып атпайбы? Ушул суроого жооп берердин алдында келиңиздер, жалпы биз коомчулуктан алынган сурамжылоого кезек берелик, андан соң кайрадан жооп беребиз. Коомдук тамактануучу жайларда 15%дык тейлөө акысын алып салынды жаңы мыйзамда. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Эми азыр баары эле кымбат, ошого может эме кылгандыр. Тең-метең тияка работниктер иштеген эмелерге да бериши мүмкүн. Билбейм, менин көз карашым нормальный мындай. Аябай деле эме кылбайм, критика кылып эме кылбайм. Процентти алып салганы мененчи баары бир кайра тамакка кошуп кымбаттатып койбодубу? Анан баары бир эле да. Андан көрө тиги эмгектенген балдарга берип койсо болмок. Туурабы? Себеби деген ошо жаш балдар, кыздар иштеп атышпайбы? Обслуживание кылыпчы.
анан аларды бекер эле иштетип баягы тигилер айлык төлөп атат дечи, бирок ошо күнүкү тапкандай төлөбөй койушу мүмкүн да. Тамактарын кымбаттатып койду, баары бир бирдей эле. Мындайча айткандачы. Ошо менин оюм ошондой. Саламатсызбы? 15% тейлөө акысы закондон алынып салынганына кандай карайсыз? Туура эле. Жакшы. Мен байкоом боюнча көп эле тамактануучу жайлардын баалары арзандады. Илгеркиге салыштырмалуу, илгери аябай кымбат. Азыр эми жакшы. Карапайымдардын чөнтөгүнө ылайык. Менин оюм ушу, жанагы тамакка кошуп койгон себеби тамагы кымбаттап, анан кийин муну дагы ашкананын эмелери журнализм болду да. Анткени канча кошуп атат, алар тиги официанттардын эмгегине канча кылып атат, алар өздөрү чыгара баштады баалардычы. Менин жеке оюм, өзүмдүн жеке оюм, официанттар өз колдору менен алганы жакшы. Анткени алардын кечке чуркага мээнети бар ошончо адамга. Ошончо адам адабы окшоп апасын багам, мүкөсүн багам, эжесин багам деп жүрөт да, туурабы? Өзү жедирбей канча киши тейлесе ошого ыраазы болуп, ошо акчаны чөнтөгүнө салып үйүнө кетет. Ошонусу жакшы го менин оюмча. Анан белкинчине мен ишенбейм. Барып кафелерге тамактанып атабыз, бирок ал жактан жана услуганы алып чыктагандан кийин бүт тамак аш кымбаттап кетиптир, салаттар. Баягы күнү эле барсак, ушундай мурунку баага караганда кошуп таштаптыр, баары бир эле ошондой эме болуп, аябай андан да көп кымбат болуп атат да. Ошо 15% услуганы биз төлөгөнүбүз менен тияктан тамактан эме болбойт да. Аны алып койгон күндө деле баары тамакка кошуп беребиз да. Адилет мырза, өзүңүз көргөндөй эле көпчүлүк эл ушул тамактардын кымбат экендигине, айрым ошол коомдук тамактануучу жайларда ашкер эле ашыкча болуп кетип аткандыгын айтып атышат да. Бул айткан коомдук пикир туура эле. Кээ бир мисалы үчүн бар эмес, кээ бир кара ниет ишкерлер учурдан пайдаланып, өзүнүн баягы кирешесин көбүрөөк таба алайын деген учурлар болуп атат. Аны көрүп атабыз, бирок бизге деген арыз даттануу келдик. Мисалы үчүн монополияга каршы жөнгө салуу кызматына андай даттануу келген учурда гана барып өзүнүн териштирүүлөрүн жүргүзө алат, арызды карап. Ошондо сиздерге мыйзамдуу түрдө кат аркылуу кайрылыш керек, социалдык баракчалардагы пикирлерге көңүл бөлбөйсүздөр. Арыз бизге жазылыш керек. Арыз жазылган учурда гана биз барып өзүбүздүн баары териштирүү, мисалы үчүн арыздын себеби эмнеде экенин эме кыла алабыз, текшере алабыз да. Бирок ошол эле учурда биздин доор азыр таптакыр башка доорда, санариптешүү, ошол эле илим менен техниканын өнүккөн доорунда жашап атабыз. Илгеркидей почтага барып кат аркылуу кайрылган замандан өттүк го дейм. Эгерде социалдык баракчаларга баш багасыздарбы, ошол жакта акмалап турасыздарбы? Ал жакта дагы ар кандай пикирлер айтылып атпайбы? Ал жакта да туура эле. Ага карата реакция кылбайсыздарбы деген суроо да? Пикирлер айтылып атат. Ага да реакция болот. Тиешелүү тартипте. Мисалы үчүн түндүк тиркемеси аркылуу азыр баарыбызда эле чөнтөк уюлдук телефондор бар. Түндүк тиркемеси аркылуу бизге ушундай арыз жөнөтөт. Бир гана кафе ресторандардын маселеси боюнча эмес, баардык товар алганда, мисалы үчүн ошо кызмат көрсөтүүдө ошондой катталган учурлар бар да. Түндүк тиркемеси аркылуу эле бизге кайрылса эле, биз ал жакта деген жарандардын кайрылуу мыйзамында өзүнүн тартиби бар. Мисалы үчүн өзүнүн номери болуш керек, жашаган жери ошол жакта белгиленген тартипте, ошого жараша барып биз арызын кабыл алабыз да. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Албетте. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, арыздын негизинде депчи, мисалы мен колдонуучумун да, тамак ашканага кирдим, бирок ал жерден 50 сом үчүн көп деле адам арыз менен кайрылбайт да бул жердечи. Мисалы, алыш барса ал жерде 100 сом, 200 сом кошулуп кетпейт, бирок 50 сом, 60 сом, 100 сомго чейин кошулат да. Анан ошол 100 сом үчүн бул арыз жазып отурам, андан көрө баш көзө садака деле көп кетип калышат, карыздарларчы. Ошондо бул арыз жазганда деле бул кандайдыр бир мындай ручнойго айланып атат да. Ушуну мындай автоматташтыруу бир система киргизсе болбойбу дегеним да. Автоматташтыруу системасы бар. Айтып кеттим, түндүк тиркемеси аркылуу. Мисалы үчүн 50 сом
айтып кетпедиңизби 50 сом 60 сом аркылуу мен эмнеге арыз жазып арыздашып отурам депчи. Бардыгы ошол пикир менен келип жүрө берген. Келип көбүнчө жерде да арыздашып отурбайын, мамилем бузулуп калат депчи. Оштейден унчукпай эле кете беришкен. Азыр болсо оңой. Уюлдук телефонуңузду аласыз, түндүк тиркемеси ар бир жаранда бар. Ошол жакта кайрылуулар бөлүгүндө ошол жакта биздин тиешелүү мамлекеттик органды тандайсыз дагы, өзүңүздүн арыз жазасыз, чекти тартасыз, же болбосо да бир бузуулар болсо, ошону эле фиксировать этип туруп кетирип коесуз. Оңой эле ал. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Мынакей, биз жогорудан бери кымбаттап жаткандыгы туурасында кеп кылып атпайбызбы? Биздин студиябыз коомдук жайларда тамак аштарды көзөмөлдөө ассоциациясынын өкүлдөрү да отурат. Салтанат айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Жогорудан бери айтылып аткан пикирлерди угуп жатасыздар. Эмнеге мындай болуп атат деген суроо. Бул жерде эки болот да. Мүнө биринчи эл катары караганда туура кээ бирер ашканаларда аябай асмандан жогору баалар өзгөрүлүп кетти. Аны эми арыз жазат деп күтөбүзбү, күтпөйбүзбү билбейм. Аны деле карашса болот. Потому что деген 15% эмес, 30%га чейин болуп кетти да. Бирок бизнес катарында айтып кетейин, бизнес катарында аренда деген бар. Ал жыл сайын өсөт. Коммунальный услуга деген бар. Ал жыл сайын өсөт. Биз 15%-ты алып койгондо даже эшикте продукты деле өсөт атпайбы? Картошка деле өсөт атат, улук деле. Анан анын баарын алып койгондо биз бизнес анда кирип кетет атпайбы астыга эле. Ошон үчүн үстүнө ал 15% коюлган жок, ал анализ коюлуп туруп, анан пайыз коюлат өзүнүн нормасы менен. Анан үстүнө кээ кош койгон, ал эми алардын укугу болсун, аларды айтпай эле коеюн, ошону да карап коюш керек. Бирок деген бизнес катары болгондо мунун өзүнүн дагы укугу болот атпайбы? Жөн эле алып асмандан сумманы кошо албайт. Андай бизде мүмкүнчүлүк жок да, мен бизнес катары айтканда. Ага санап туруп анан коет. Ал 15%бы же 17% болобу? Ичинде бүт аренда бар, коммунальный услуга бар, салфетка, жанагы сахар салып ичебиз да чайга, Ал деген силерге ойлонгондо ал оңой эле, арзан эле деп ойлойсуңар да. А бирок аны деген оптом алсак деле, а деле акча. Салфетка деле жыл сайын өсө берет. Инфляция деген бар да. Инфляция жыл сайын бир 7-8%га чейин болот. Аны дагы биз эл деген, мен эл катары айтканда мындайынан да. Көнүп калгам да, мен келдим, салат, например, 300 сом болсо, обслуживаниясы менен 350 сом деп төлөп кетчүмүн. Азыр 350 сом эмес, 400 сом болуп калды салат. Туурабы? Жыл сайын өзүнүн баасы жогорулмак. Өзүнөн өзү эле. Просто биз деген пайыз алып койдук обслуживание. Ошон үчүн азыр көзүбүзгө аябай мынтип көрүнүп калды да. Ошол эле. Менде дагы бир суроо бар да. Мен бир ашканага киргенде ушул маселе бул жакында козголгон, бул мурда 2 жыл болуп калды окшойт козголгонуначы. Ошондо бир ашканага кирип ушул козголткан мен сураган болчумун. 12% болуп турган да. Анан 12%ын ошол бул астына жазып койгон обслуживание төлөөсүнүн акысы депчи, төлөө акысы деп. Бирок төлөө акысы дегенде ошондо кайсылар кирет? Жанагы официанттардын тамак ташыганы да, же андан сырткардагы нерселер болгонбу деп сурасам, айтат бул официанттарга гана депчи. Анан экинчи официанттан сурасам, ал айтат, биз 12%дын болгону биз 8%ын алабыз дейт да. А калганын болсо 4% десеп, 4%ы бул жанагы ошол идиш аяк жууганга деп. Ошондо бул жерде бир суроо пайда болду да. Бул байкен айтканда эле туура. Себеби биз ишкерлердин ичиндеги обслуживаниясына дагы бул биз кардарлар төлөп калып атабыз да. Ошонун ичинде өзүндай персоналдарды ишкер өзү бериш керек да, анычы. Аны кардарларга жүктөгөндө бирок бир аз туура эмес болуп калат деген ойда. Рахмат, сизге жооп кетирсем болобу? Мисалы, сиз деген сизге мүмкүнчүлүк берди, сиз кафеге барасыз деп. Кафеге барганда сизге бирөө келип чай куюп берет. Тамагыңызды жылыт десе, жылып келип берет. Ал ошол 8%. Тузда десе, бул жок, бул 12% да, жөндө 12% болот по. Ичинде эмне кирет деген мааниде суроого ошого жооп берип атам. Сизде деген көйкөлөтүп, келиңиз, көңүлүңүздү карап, бүт кылып берип атпайбы? Правильно же? Тарелкаңызды мындайынан жылдырып, кашыңызды, вилкаңызды таза эмес экен десе кайра алып келип берип, үйдөн андай мүмкүнчүлүгүң бар, бирок сен характериң менен көп деле жакшы чай ичпейсиң да. Ысып калды, муздап калды, алып кел, кетир деп. А бул ошол 12% ичинде ошо бар болчу да. Эми адам ар кандайбыз да. Бирөөбүз күлүп келебиз, бирөөбүз алып келчи деп да, катуу сүйлөп киребиз.
ичинде посуда бар, ичинде сахар бар, ичинде салфетка бар, бүт бары. Ал деген официанттын эле зарплатасы эмес, анын ичине бүт бары кирет. Анткени, например, мисалы, салат 500 сом турса, ичинде салатты оливьянын алалы, картошка, пияз, майонез, колбасанын баарын кошкондо, өзүнүн себестоимости 300 сом болот. Өзүңүз үйгө жасаганда деле 300 сом чыгат, туурабы? Ага тарелкага салып беребиз, красивый. Алып келип беребиз. Ошонун баары. Сөзүңүз аралжы. Бирок мен суроону берген себеби бул аябай чоң мындай престижный ресторандарда айтып атасыз. А бирок мен как жаран катар мен ресторанга кирбейм. Себеби мен акчам жетпейт, ачык эле айткандачы. Мен болгону жана катарда эле ашканаларга кирем. Ал жерде деле сиз айткандай тарелка мындай кой бергендей айырма деле жок да, ал жактачы. Келет, тамакты коет кетет. Бирок ошоло деле 12% алып атат да. Мен ашканага кирем. Мага бир чети обслуживание алып койгон пайызы жакшы болду. Эмнеге? Мындайынан эл катары караганда обычный. Ашканага киргенде мен өзүм чөнтөгүмдө акчамды карайм. Пайыз төлөй аламбы, же төлөй албаймбы? Кирем, салат, экинчи тамак 500 сом болот. Чай менен. Ысык чай ичип кетейинчи деп азыр кыш кезинде 500 сом чыгат. Башка кафеге кирип деле ошол 500 сомго жей аласың азыр. Азыр мамлекет ошону алып коюп атпайбы, пайыз жок эле. Бирок жактан өзүң барып аласың, өзүң салатты көпөйт. Анын бардыгын түшүндүк. А бул жерде сен сагап келип туруп атпайбы. Эң сонун. Мунун бардыгын тең түшүнүп атабыз, бирок ошол эле учурда ошол баалар өзгөрдү, алынды деген менен айрымдары өзүм билем дикен салып ашкере чаап бир бааны көтөрүп алып атат деген көйгөй жаралып атат бул жердечи. Туура түшүнүп атам, ошон үчүн айтпаймынбы? Башка кээ бирлер бар, биз деле байкап атабыз да, анализ кыласың да рыноктучу. Анан кээ бирлер ашканалар деле асмандан башын коюп алышты. Ал туура эмес. Ал болбойт, анткени ал адамды бирке ылдый кылып коет да. Мен ага уже кире албай калдым. Эл катары. Ага мен асмандан акчасындай акча табыш керек да. Анчүн аны деле түшүнүп атам. Туура байке айтып атат. И туура айтып атасыз дагы. Бирдей болбой калдык да, чүт. А деле бар. Аны текшерсе болот. Бирок көзөмөл барбы ушуга? Мисалы, Бактияр мырза. Кошумчалап кетейинчи. Мисалы үчүн балары кескин өйдө болуп кетсе, керектөөчү катары өзүнүн укугу тебеленсе, ошол учурда мен жогоруда айтып кеткендей эле арыздын негизинде барып, биз бияктан ишкерлер мына жакшытап атат деп эле барып текшере калышыбыз керек эмес. Алардын өзүнүн тартиби бар текшерүүнүн дагычы. Биз жөн эле барып бул айтты деп барып аны эме кылбайбыз, текшербейбиз. Өзүнүн тартиби бар текшергендин дагычы. Арыздын негизинде жүйөлүү болсо, ошол фактылар болсо, баары болсо гана мисалы үчүн барып текшере алат мамлекеттик органдарчы, негизи эле. Бирок жанагы баасы өсүп кетти деген, алар убактылуу эле нерсе, көрөсүздөр. Азыр мына ушул кафе ресторандардын эмесине, рыногуна кирип аткан мисалы үчүн жаңы ишкерлер бар, иштеп аткандар бар. Бул жактан деген бир-эки момент болду, 1-январдан баштап. Өзлөрүнүн пайызын алып салды, бирок азыр ошонун баасын көтөргөн жок, ошол эле калды. Мисалы үчүн пайызы менен мурда баасы канча болсо, ошо менен эле калды. Азыркы учурда өзүнүн баягы кардарларын көбөйтүп алды. Мисалы үчүн очеред барсаңчы, кезек күтүп турасың. Мисалы үчүн ошол жактан кирип жеп кетиш үчүн сапаты ошондойдон эле калды. Ошол учурдан утуп бири-бирин мисалы үчүн баасы өйдө болуп калган кафелерди мисалы үчүн эл деле бири-бирин айтып, мисалы үчүн мунун баасын көтөрүп сал деп айтып, өзлөрүнө эле минус кетет негизи. Мисалы үчүн сапаты баасы ошо бирдей эле калган кафелер өзүнүн кардарларын көбүрөөк тартып алат. Азыр ошондой жагдайлар байкалып атат. Андай көп болду азыр. Бирок бизнес ал жерде страдать этет да, жакшы эле минуска. Аны биз билбейбиз да, бирок бизнесмендер астыга чыгат, потому что элди жогото албайын деп. Түшүнүктүү. Бизден катарыбызда ошол санитардык көзөмөлдөө борборуна келген дагы өкүлдөр бар. Мына арасында айтып атышат, жогорку бир бааларды коюп алгандар бар деп. Биз жети дубанды албай эле коелук, борбор каланы алып карай турган болсок, дал ушул бааны көтөргөнгө жараша санитардык талаптарга жооп береби деген суроо. Себеп дегенде буга чейин блогерлер ошо аты чыккан, жогоруда айткандай эле узун кезеги бар коомдук жайларга барып ашканасын текшере келгенде, ички ашканасын текшере келгенде ошол айрым бир талаптарга таптакыр жооп бербестиги дагы ачыкталып калган эле да.
өзү негизи бул тамак аш коомдук жайларды биз санитарный служба пландуу түрдө 1 жылда 1 эле жолу текшеребиз. Анан эгерде жарандардан арыз түшүп калып, же болбосо жанагындай тамак аштан улануу болгондо внеплановый проверка деп коет, незамедлительный, аны сразу чыгып текшеребиз. Анан баягы 1 жылда 1 барып текшергенде сөзсүз түрдө баягы кетирилген кемчиликтери көп болот. Баягы технология, тамак ашты даярдоодогу нарушениялары көп. Анан көбүнчөсү деген азыр баягы медициналык кароодон өткөрбөй эле жумушчулардын баардыгын тең алып иштете беришет. Ошондой эле жанагы сатып келген, базардан сатып келген тамактарды, эттерди, продуктлардын баардыгына тең баягы шайкештик документтери деп коет, сопроводительный документы, сертификат, декларациялар болуш керек, ошолор дагы жок. Анан көбүнчөсү азыр эми өзүлөрү эле ачып алып иштетип атпайбы? Баягы жерди мэриядан алып алышат, Думиден. Анан архитектурадан барып баягы чиймени чийдиртип алып эле ачып алып иштей беришет жеке ишкерлер. Анан биз деген ошо жеке ишкер жаңы ачылганда 3 жылдан кийин барып текшеребиз. Өзү жанагы Кыргыз Республикасынын 72-закону бар, ишкердиктерди, субъектилерди текшерүүнүн негиздери деген. Ошол жерде жазылган. Анан биз ошол закон чегинде 1 жылда 1 жолу текшеребиз. Кетирилген кемчиликтери өтө кооптуу болсо, биз ал жерден жана Кыргыз Республикасынын кодекси боюнча о правонарушениях деп коет, ошол боюнча протоколдорду түзөбүз. Айыппулдарды салабыз, анан дагы убакыт берип 1 айга чейин же 15 күнгө чейин санитардык эскертме берип жабабыз. Демек, атайын чаралар көрүлөт, Да, чаралар көрүлөт. Кошумчалап кетейинби? Кыскача? Кыскача. Мисалы үчүн неплановый, мисалы үчүн пландан сырткары проверка деген бар да. Ал мисалы үчүн плановый проверка экономика коммерция министрлиги менен макулдашылып, неплановый дагы маалымдалат да, мисалы үчүн. Экономика жана коммерция министрлиги менен макулдашылып, ошол учурда гана эметилет да. Жүйөлүү себептер болсочу. Анан айым айтып кеткендей, ишкерлерди ушундай текшерүү менен эле, текшерүүнүн артынан текшерүү кылбастан аларды өнүктүрүшүбүз керек, аларга да мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мисалы үчүн өзү негизи жанагы ишкерликти алып барган субъектилердин жеке ишкерлер өзүлөрү баягы жооптуу болуш керек да. Сен тамак аш жасап чыгарып атасыңбы? Сен ошол соода саттык кылып атасыңбы дүкөндөрдү иштетип? Сен өзүң ошол тамак ашка жооп беришиң керек. Коопсуздугун камсыз кылыш керек. Түшүнүктүү. Жекерлер ишкерлерди колдоо же болбосо жогоруда айтып өткөндөй баалар туурасында алып караганда биздин катарыбызда экономисттер отурат. Кимиңиздер жооп бересиздер, деги эле мунун өзөгүндө эмнеден турат? Эмне себептен мындай ушул коомчулуктагы пикир келишпестиктер пайда болуп атат? Биз бүгүн негизги маселе, мына негизинен кайсы маселени карап атабыз? Мына кийинки кезде коомдук тамак аш жайларындагы тейлөөгө карата пайыздын өсүшүн карап атабыз, туурабы? Ооба. Бул деген тейлөө деген эмне? Мына калкты сервис деп үйрөтүп атабыз. Тейлөө каякта башталат? Тейлөө тамак ашты кандай даярдаган, ошонун сапатына жараша ошо тейлөөгө биз мындай пайызды көтөрүп деп айтсак болот. Мына жөнөкөй мисал. Ресторандарга барсак, ошол эле шорпо деп коелу. Кээ бир ресторанда челкилдет мындай жөн эле суу, анан бир картошка чоң кесилбеген, анан сабиздин бир кесими, анан ошону толтура кылып алып келип коюп коет. Тейлөө болуп атат. Ошого пайыз биз беришибиз керекпи? А башка бир ресторанда, мисалы, картошкалары майдараак, эти жакшы кесилген, анан кийин дагы шорпону алып келгенде жанына бычак да берет. Себеби ресторанда карган кишилер бар, тиши түшкөн кишилер бар дегендей, бычак менен кесип кадимкидей жеш керек да. Андайды биз көрбөй атпайбыз. Көп учурда бычакты сурап алабыз. Ошо тейлөөбү? Мына тейлөө болгондо тетиги ошо тамакты жасагандан баштап, ана менюну кандай түздү, ошондон ошого жараша анан кийин тейлөөнүн пайызы кете бериш керек. Кухнядан, ашканадан башталган тейлөөгө кошумча мен айтар элем. Ресторандарда адам кирип келип катканда кандай учур? Ошол жанагы кийимин иле турган кыштын күнү жер барбы? Жамгыр жааганда келген жайдын күнү дагы иле турган жер барбы?
көрдүңөрбү, ошондон башталат. Анан мисалы кардарлар барып алып издеп, кийимди каяк илебиз деп, жок алып барып тиги отургучуңарга илип койгула деп ресторанда кээде отуруп атабыз. Ошо тейлөөбү, мына көрдүңөрбү? Ошон үчүн мен айтар элем, ошо тейлөөнүн мына эрекел сапатына жараша, мына пайызды көтөрүш керек да, ошого жараша. Муну ким жасайт? Муну ар бир ресторандын менеджери ошону башкарыш керек да. Менеджер деген эмне? Ошо башкаруучу. Ошо айтыш керек. Менин рестораным кандай? Мындай элге таанымалбы же ресторан эмес, мындай жөнөкөй ашканабы? Анан ушул жерде мен айтар элем, мына пайыздын көтөрүлүшү баарына бирдей болуп кетти да. Бирок мына жерде чоң ресторандар бар. Жанагы элдин заказы менен, элдин буйртмасы менен тойлорду өткөрүп атат, ар түрдүү нерселерди өткөрүп атат. Аларга мисалы пайызды кошконго мен макул болот элем да, макул деген пикиримди айтамын. Себеби адам келип, мына мен той беремин, мага мынандай салат, мынандай биринчи, мындай экинчи, жана башка десерт бүт баарын жасап бериле деп айтат. Мына мен себеби тейленип атам. Ошо келген киши тейлен ага кызмат көрсөтүлүп атат. Ага ошондой учурда ошол тойдун берген кишилерге мисалы 10% болуп 15% болуп кошуп койсо болот. Анан жөн эле ресторанга келген эле киши өтүп баратып эле тамак ичели деп келген кишилерге 10%, 15%ды эмнеге кошот? Себеби биз болгон тамагын алып атабыз. Болгон менюну карап атабыз. А менюда дагы эле баягы ар түрдүүлүк учурайт да. Бир эле мисалы мына сиздер оливье деп айтып атасыздар, ошол салат. Оливьянын да бир 10го жакын түрү бар. Биз жалпы эле оливье деп айтып атабыз. Анан колбаса кошкон бул оливьенин башка түрү. Анан бирок баары бир баасы бирдей болуп атат. А бирок жанагы ар бир салаттын тамактын мындай чыгуу көлөмү, салмагы деген бар да. Бирөөндө 320 грамм, бир ресторанда 280 грамм, бирөөндө 400 грамм, бирок баасы баягы бир болуп атат. Бу да тейлөөнүн сапатына тескери таасир берип атат. Анан ал кардар айтат да, ушул эле салатты мен күнчө ресторандан 400 сомго жедим эле, мен баланча ресторанда 420 сом болду. Бул эмнеси деп. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жерде ушундай пикир жаралып атат. Ошон үчүн мынаркы пайызды кошкондо эң негизги маселе бул мамлекеттик иш болуп калды дейм. Мамлекеттин бүт Кыргызстан деңгээлинде ушул маселе козголуп атат. Ошону кандай чечишти? Ар бир ресторандын ресторатор деп азырата атабыз, менеджер деп атабыз. Мына биз ошолорду ресторандын категориясына жараша, коомдук тамактануу ишканасынын категориясы бар. Мына мен ошо кафедра ресторатор даярдаган кафедранын башчысын, биз студенттерибизди, магистранттарыбызды ошентип окутабыз. Ошондо ал окуган балдарыбыз барып кандай деп сурайбыз да, ишин кандай, биз окуткандай болуп атабы ресторатор ишин десем, жок агай, биз бизнес, экономикалык маселеге көп көңүл буруп атабыз дейт. Мына бул жанымда отурган коллега айткандай, аренда көбөйдү, жарыкка, сууга, жана башка деп эле ошентип, тейлөөгө көбөйткөн пайыз тигилердин эсебинен кетип атат деп. А мен айтар элем, мына эрекел арендага кеткен, же болбосо жаңы бир нерди алды, идиш аякты алды. Бул экономикалык маселе. Мына бухгалтердик эсеп, коомдук тамактануудагы бухгалтердик эсеп деген илим бар. Ошондо баары жазылуу. Бул экономикалык маселени кардар билбеш керек. Бирок кардар түшүнүш керек. Бул инфляцияга жараша кетип атат, экономика абалга жараша кетип атат. Анан көп мисалы биз чийки заттарды ресторандарда четтен алабыз. Ошол эле кара мурчтуу, кызыл мурчтуу Кыргызстанда өндүрүлбөйт, туурабы? Четтен алабыз, алар дагы ушу бааны көтөрүп атпайбы? Бул экономикалык маселе. Биз сүйлөп аткан бул ички социалдык маселе болуп атат. Адамдар коомдук тамактануу ишканаларына киргенде эмнеге кирди, кандай ишканага кирди, кандай даражада, категорияда, ресторанга кирдиби, ашканага кирдиби, чайханага кирдиби, азыр мына ресто бар же кофейняга кирдиби, ошого баарына жараша болуш керек да. Жанагы пайыз. А бирок баарына окшош өңдөнүп калган үчүн жанагыдай сөздөр чыгып атат. Мындай ошо ишканалардын ээлери дагы мындай каршылык көрсөткөнүңдө, бирок эң негизги ошону эл түшүнбөстөн, айла жоктон ошо
жөнөкөй ашканага барса дагы, чайканага барса дагы, бир эле баа болуп барса аткандан пайыз төлөгөнгө мажбур болуп атат. Ооба, түшүнүктүү. Эң сонун пикирди айттыңыз. Төлөбек мырза, мына эгерде эл аралык дүйнөлүк практиканы алып карай турган болсок, мисалы Япония, Түштүк Корея, Исландия, Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө, Кытай эл республикасында жана башка мамлекеттерде бул тейлөө акысы таптакыр алда канча мурдатан эле алынып салынган экен да. Анан мунун негизи түпкүрүндө эмне жатат? Буну аңуу менен бул экономикалык бир өлкөнүн абалынан кабар береби? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң негизгиси эми биякта биз жанакы талкуулап атканыбыздын мындай маанисин азыр өзүбүз үчүн аныкташыбыз керек болуп атат да. Бул эмнеден чыкты депчи ушул маселе. Эң негизгиси биякта деген мен ойлоп атам, мамлекет мындай бул нерсени жанакындай бир токтом катары, мыйзам катары чыгарып аткандан кийин бир ойлору бар эле, ошону жакшылап кеңири элге жайып, ошону түшүндүрмө иштерин жакшылап жүргүзүш керек эле да. Анда ушундай бир кыйынчылыктар, анда мындай карама каршы пикирлер чыкпайт эле да. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ойлошума караганда, эми баягы экономист катары мындай талдап көрсөм, мисалы ушул тейлөө тармагында айрыкча ушул ресторан тейлөөсү, кафелердин, анан мейманканалардын жалпы көлөмү ушул бир жылда бир 50 миллиард сомдун тегереги болуп турат экен да. Бул акча жагына бир келтиреличи мына. Анан ошонун ичинде мейли азыр кафе менен ресторандарды алсак, мындай жөн эле бир ой, мындай бир так маалымат болбойлу, мындай ой менен, ой жүгүтү болжолдуу түрдө карап көрсөк, мейли ресторан менен кафелердин бир 30 миллиардын тегереги деп коелу да, мындай жалпы көлөмү деп койсок да. Анан эми ошонун 10-15% эле мына канча сомго чыгып кетип атат да. Анан мен түшүнүп атам, биякта мамлекет дегенде көп эле учурда ошо кафе, ресторандардын ошол 10-15% жалпысынан эми азыр дагы жакшы биякта айтып атат 8%, анан 4% идиш акы деп. Кээ бир нерселерде мен деле, биз деле жөн жаран катары кафелерде барып тамактанганда деле көрүп атабыз да. Башыңыздан өтүп атат, такыр эле тийбейт деп калчу да, бул деген тиги. А мен экономист катары эми бир анча-мынча болсо дагы баягы изилдөө жүргүзгөндө билчим да, бул жанакындай акчалар менен көп эле учурларда мындай неме бизнес болсо өзүн жанакы керектөөчү кыйналып мындай турган нерселерди жаап турчу да. Мисалы жанакы өздүк нарк менен чыгарганда аякта бүт салыктар кошулуп бардыгын бүт неме алгандан кийин баалар эгерде анын баардыгын кошсо өтө жогору болуп кетет да бааларчы. Анан ошон үчүн биякта деген бир өзүнчө бир капчыктай сыяктуу болуп турчу да. Ошону менен ошол идиш актар болобу, дагы башкалар болобу, дагы көп нерселердин баарын жаап турчу да. Анан эми бирок өзүңөр байкап аткандай мына мисалы 3-4-5 миллиард сомго чейин бул обороттон эми мамлекет үчүн бул жок болуп кетип атат да. Кандай кылып, эмне кылып колдонуп атканы, кандай болуп атканы, салык кандай төлөнүп атканы мындай бир белгисиз болуп калып атат да мамлекет үчүн. Ошон үчүн бар айтып атат, бизде мындай адат жок болчу да. Мисалы чындыгында Союз кезинде деле жок болчу. Кийин эле биз мына ушул 2000 жылдардан баштап эле ошол жана пайыздарды киргизе баштадык да. Башка мамлекеттердикиндей бир турап өзүбүзгө мындай кылып. Анан бул дагы бир чоң бир маселе биякта деген. Жанакы иштеп аткан официанттардын туруктуусуздугу болуп атканы эмнеден? Анткени аякта кыйраткан акчасы жок. Аларга жана 12-15% дегени менен бирок кыйраткан акчасы деле жок. Анан агымдары көп ошол жакта тиги жумуштардачы, тиги туруктуу жанакы сотрудниктер жок да баягы иштеп аткан. Биринчиси, экинчиси болсо жанакы ошол айлык маяналарынан кийин пенсия чыгарда алардын төлөмдөрү жок, жана салыктары төлөгөндөрү тиги бюджетке төлөнүш керек, эмгек ошолордун баардыгы жок болуп атат да. Анан мамлекеттин мен ойлойм бул жагынан аябай жакшы бир ой болчу, ошону бир жөнгө салалы. Чындыгында бул деген эми атаандаштык рынок болуп аткандан кийин биякта сөзсүз түрдө акындык менен мына азыр эми ар кайсы реформа кандай болбосо да башында баягы бир кыйынчылыкка баягы туш болот да. Анан кийин бара-бара ошол бир өзүнүн тиги жолун тапкандан кийин биякта деле бир жөнгө салынат деген ишеним бар. Анткени азыркы көп эле ресторан, кафелер айласыз ошол проценттерин уже бияка киргизгенден кийин, накта көрсөтө баштагандан кийин, накта азыр кандай болуш керек эле мурун ошонун баары баалар ошондой эле чыгып калды. Ооба. Мурун деле ошондой болчу да, бирок баягы мурун
жанакы 12-15%, 20%га чейин. Ал бул көмүскөдө болуп турганда жанакындай көп салыкка кээ бир жерлери кирбей алгандан кийин аны менен башкарып кичине неме кылып турчу да, тиги өзүнүн муктаждыктарын жаап да бирдеме. А эми азыр андай жанакындай нерселерге бөгөт коюлгандан кийин bunun бардыгы накта киргенден кийин калкып чыгып калды да бул деген. Эми калкып чыккандан кийин эми биякта деген жарандарыбыз азыр бул жаңы реалияга көнүп атат да, баягы күндүк турмуштун ушундай баягы болуп аткан нерселерге. Эми биякта деген мына накта атаандаштык башталат да. Биякта деген азыр кымбат кафелерге бирок аябай даамдуу болсо өзүнүн клиенттери калат, келет. Бирок башкалар ошентип туруп бааларын көтөрүп алса, барбай калат. Андан кийин аргасыз алар деген дагы башка бир ыкмаларын таба баштайт. Кандай кылып, эмне кылып туруп ошо кардарларды тартып келгенге деп туруп. Ал да өзүнчө турат. Бул деген баягы базар экономиканын өзүнүн бир жүрүш мындай бир шарты дагы. Анан мен ойлойм, биякта деген мамлекет үчүн дагы бул деген накта ачык, бул көмүскөдө болгон нерселер азыр ачыкка чыккандан кийин салыкка да анан мамлекет мына өзүңөр көргөндөй баягы содада көрбөдүкпү, аябай баягы кыйынчылыктар болгон, реформа болгондо мына канча элдер толкуп да неме кылып жүрдү. Бирок ачыкка чыккандан кийин мамлекет ошону талдоо жүргүзүп көргөндөн кийин андан кийин салык жагынан жеңилдетүү немелерин киргизе баштабады. 0,1%га чейин деп дагы ошондой бир топ жеңилдиктерди. Биякта деле мен ойлойм, азыр мына ачыкка чыгып бардыгы бир талдоо жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет көрүп ошол бизнес эми баягы туризмди өнүктүрө турган, элди келтире турган, баягы тамактануу неме ишканалардын өркүндөтүп өсүшүнө баягы жакшы шарт түзүп берген үчүн аякта дагы бир салык. Бирок ошонун ачык жанакы немесин көрүш керек болуп атат да, баягы канчалык деңгээли обороттору, баягы акчанын жүрүшү, кызмат тейлөөлөрү. А эл болсо өзү эле көрүп эле, баштап эле келип эле, анан кийин ошону өзүлөрү тейлеп коет да. А биз деген ошону карап азыр чындыгында аябай кымбаттап кетип атат. Айтып атабыз, ооба деп атабыз. Көптөрүн уже барбай деле калды. Азыр ошол бизнес өзүнүн азыр ойлонуп атат, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп. Мен ойлойм, бул эми дагы бир жылдын ичинде ушундай нерсени көрүп, ушул бизнес дагы жаңы бир адаптация болот бул шарттарга. Ойлойм, жаңы ыкмалар таап дагы бирдеме кылат. Бирок эң нескиси биздин бул деген дагы бир момент. Жана жаш балдарыбыз официант болуп иштегендер, ошолор бир туруктуу бир нерсе болуп калат да. Алар бир айлык маянасы баягы жакшы болуп турса, алар жана соц отчислениялар болуп турса, налогторго отчисление болсо, ошол бир жерде туруктуу иштегенге да аракет кылат. Алардын мисалы ошол эле ресторандар аларды окутуу, башка чет өлкөгө киргизип, башка жакка жогору деңгээлге алып келгенде кылып, алар накта баягы тейлөө процессине кандай болуш керек экен, ошондой адистерди даярдап берип, анан биздин жалпы ошол бул бизнес дагы өнүгөт деген мындай чоң бир ишеним бар да. Ооба. Мынакей, жогоруда айтылып атпайбы, ошол эле эмгек китепчелери жөнүндө сөз болуп кетти. Салтанат айым, деги эле сиздер ассоциация болгондон кийин бир кеңешип, ушул жааттарын карап, ушундай баягы мамлекеттик талаптарга жооп берели деп иштеген кафе, ресторандар барбы? Албетте бар. Албетте ошентип кеңеш кылып иштешет. Эми биз көз карашыбыз бар да, мисалы ошол деле эми бул реклама катары эмес, бирок коомдук жана тамактануу жайлар бар да, аябай тиги элдин арасында ушундай өзүнүн орду бар, жакшы немелер бар. Эми атын айта албай эле коелу. Бирок ошол жакта канча барбасаң дагы, ошол жактагы иштеген жанакы тейлөөчү кызматкерлер баягы илгертен бери эле болуп жүргөн ошол балдар, кыздар жүрүшөт. Мисалы, демек, аякта деген ошо китепчеси бар, ошолор ошол жакта иштеп, ордун кармап турган, анан ишканадагы өзүнүн ошол баягы аброюн көтөрөйүн деп бир абалда аларды да кармап турганы бул өзүнчө бар андайлар. Жок деп айта албайбыз. Бирок көбүнчөсү ушундай жанакындай келип кетип аткандар көп да. Ошол деле ресторанды айтып кетели. Мына Кеңеш агай айткандай, алар эми кээде жаш балдарды баягы бир той болуп баратса эле бир толтуруп эле каяктан бир билбейм алып келет. Алар же тиги тейлеген баягы эрежелерин билбейт, кээде же чай куюп бергенди билбейт, тиги ушундай бир нерселер бар да. Андайлар да бар. Бирок жанакы азыркы мен айтып кеткендей абройлуу ушундай бир тамактануу жанакы уюмдар, алар болсо дагы көбөйө баштайт деген эле кеп да. Мына ушул жерде мен да кошулуп кетейинчи. Кыскача агай, Кыскача. Тейлөөнүн дагы эле мен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө тейлөөнүн пайызы жогорулаганды айтып атабыз.
мына ушул жерде жана адистердин ролу абдан чоң, иштеген адамдардын. Азыр Бишкекте эле 1200дөн ашык ресторан, кафелер бар. Алар эми күндө өзгөрүп атат. Ресторан, кафенин биздин ички дүң продукциянын салымы 2-нчи орунда турат. Курулуштан кийинчи. Бул дагы жакшы нерсе. Бул тармак өнүгүп атат дейбиз. Бирок мынагы адистер кадр маселеси өнүкпөй атпайбы? Мектеп окуучуларын алып келип иштетишет. Бирок алар окуган жок да, бир жолу иштеп кетет, акчасын берип кетет экен. Ошон үчүн бул кадрлык маселени дагы карашыбыз керек. Ошого жарашанан бул жерде кеп болгондой, ошо кадрлар кайсы жерде иштеп атса, экономисти болобу, бухгалтер болобу, технологу болобу, бүт баары менеджери болобу, ошолордун баары жакшынакай иштесе, ошондо жанагыдай тейлөөгө пайызды кичинекей эле 2%, 3% кылып коюп эле ошондон киреше алса болот. Бизде андай болбой атпайбы? Ошон үчүн азыркы заманда жанагы ишти күнүмдүк иштеген адамдар дагы баланча сом бербесеңер барбайм деп, алар да ушундай заманга жараша иштеп атат. Ошон үчүн мына тейлөөнүн сапаты дегенде ошо мен жана айттым, ашканадан башталат, аягы жүрүп отуруп, ошол тейлөөнүн тармагында, тейлөө тармагында иштеп аткан адистердин сапатына, билим сапатына, мына такшалгандыгына жараша болот. Чоң рахмат. Кыскача. Мына биякта Кеңеш мырза, Төлөн мырза айтып кетпеди, туура эле булчу. Сапаты, маданияты өсүш керек негизичи, тейлөө боюнчачы. Анан мисалы үчүн ишкерлер деле баардыгы эмес, көңүлдөн сырткары, баягы көмүскөдө жүргөндөрчү, келишим түзбөй, ошондой төлөмдөрдү жашырып жүргөндөр бар. Бирок көбүнчө ак ниет ишкерлер, чынында элечи, келишим түзүп, келишимде эмне каралган? Мисалы үчүн ошол тейлөө кызматындагы адам келип, мисалы үчүн келишим кол коет. Ал келишимде эмне деп жазылган? Мисалы үчүн сиздин иштөө убактыңыз мисалы үчүн 9-дан 9-га чейин. Ал учурда мисалы үчүн тыныгуу бар. Ортодо тыныгуунун ичинде мисалы үчүн бияка өзүнүн убак сааты жазылган. Ошол учурда иштеп аткан учурда мисалы үчүн бир форс-мажорный ситуация болуп калса, эмне каралган? Негизи эле жумушка киришип атып, эмне кызматтарды кылам? Ошол саат, мисалы үчүн, саат деп эсептейбизби, же оклад деп эсептейбизби? Эмне милдетим, эмне укугум бар, баары жазылган, Ошол жерде өзүнүн дагы баягы айлык маянасы жазылган. Ошол учурда гана баягы улам келип кеткен тейлөө кызматы өзүнө жоопкерчилигин алат. Анткени билет, мисалы үчүн келишимге кол койдум. Мисалы үчүн мен жоопкерчиликте болом, эртеси күнү бир нерсе туура эмес болсо, мен жоопкерчилик тартып калам деп. Бир эле кыска бир айта турчу нерсе, жана Азия мамлекеттеринин мисалдарын келтирип кеттик, ошол деле Япония, Корея, Сингапур деп кетсек, аякта мисалы ошол ашыктык жана пайыздык нерсе менюга кирбейт. Бул деген мындай жаман нерседей катары сезилет дагы, негизи эле бүт эле ошол өздүк наркына кирет дагы. Анан бул Европада да андай жок болчу да, андай жок. Негизи эле ошол Европада мисалы чаевые деп коет, кийин берип койсоң болот өз ыктыярың менен. Бул деген жанакы Америкада пайда болгон ошол жанакы чаевые деп туруп ошол пайыз, бирок ал деген анын өзүнүн дагы тарыхы бар, баягы кулдук процесстен баягы бошонуу болгондон кийин анан көптөрүн жумушка алганда айлык маянасын төлөй албай атканда анан ошол жана пайыздык бир нерсени чыгарып туруп ошону менен өзүнө акча тапкандары болгон, ал болгон. Бирок Америкада деле азыркы кездерде карап турсаңар, алар деле көп эле учурда ошондон баш тартып атышат да, негизи эле ошол. Биз деле ошол келечекте андан баш тартып, өзү жанакы өздүк наркка бүт баардыгын чыгымдарын киргизип, пайданы да көрсөтүп, анан биз деген ошол балдарыбызга, кыздарыбызга көп шарттарды түзүп берип, туруктуу орундар менен камсыз кылып туруп, жалпы бул керектөөчүлөрдүн баардыгы ошондон жеңиш керек деген эле кеп да. Албетте эң туура сөздөр айтылды. Ар бириңиздердин айтканыңыздарда жан бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ар апта сайын орун алуучу негизинен ток шоусуна көп болуңуздар. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.